Саламатсыздарбы урматтуу кеңештер. Бүгүн бизде Спара онлайн радиосунун коногу Мээрим кыймылсыз мүлк агенттигинин генералдык директору жана Мээрим Хаус курулуш компаниясынын башкы директору Элнура Суранова бүгүн бизде конокто. Андыктан суроолоруңуздар болсо, биздин WhatsApp номерге 8926 322 4902 номерине же болбосо биздин ошол түз эфирдин астына комментарийлер менен кайрылып өтсөңүздөр болот. Биздин баракчаларыбыз соцсетте Одноклассникиде, Инстаграмда, Фейсбукта, ВКонтактеде бүт бар. Супара каналында издесеңиздер болот. Андыктан суроолоруңуздарды күтмөкчүбүз. Кандай гана ошо квартира маселеси же үй алам деген маселелер болсо кайрылсаңыздар болот. Студиябызга куш келипсиз, Элнур айым. Биз ошо бүгүн сиздин ошо Мээрим кыймылсыз мүлк агенттиги тууралуу сөз кылалы. Анан ошо жаңы сиз түзүп аткан ошо Мээрим Хаус курулуш компаниясы тууралуу ошо алгач жалпы маалымат берип өтсөңүз мекендештерге. Макул. Мээрим компаниясын тууралуу сөз кылсак, бул компания биз башында деген орусча болуп аталып Правовая звезда деп ачылган 2017-жылы ачканбыз. Андан мурун мен жеке ишкер болуп өзүм жалгыз иштеп жүргөм, эч кандай компания ачпай эле. Ошол жалгыз иштеп жүрүп, анан мага ошол түрткү берген компания ачып, өзүмдөргө элдерди чогултуп алып, чогуу иштесем дегенчи. Не только өзүм, ошол мен билгендерди башка адамдарга да үйрөтсөм деп. Ачкандан кийин 2017-жылдан кийин 2018-жыл биз Мээрим компаниясы деп кыргызча аталышка өткөнбүз. Кыргызстандыкы болгонун бүт баары билсин деп. 2017-жылдан баштап, Да. Эми ошол кыймылсыз мүлк агенттигиңизде азыр эми өзүңүздүн кардарларыңыздын базасы бар да. Анан ошол кандай адамдар көп кайрылат сизге? Үй алат элем, балким ошол же болбосо ижарага үй алат элем деген учурлар болот, же сатып алам деген учурлар болот. Ошолорго да токтолуп өтсөңүз. Бизге азыркы моментте аябай көп өзүбүздүн жердештерибиз кайрылат. Кыргыздар, андан сырткары анча-мынча орустар, москвичтер да кайрылып баштады. И ошол өзүбүздүн жердештерден дагы көбүрөөк Азербайжан өлкөсүнүн элдери кайрылып баштап атат. Азербайжандардын паспорту менен ипотечный үй алып бергенге уже жардам берип, көпчүлүгүн алып бердик. Кудай буйруса, жакында дагы алып берип атабыз. Не только биздин кыргыздарга гана эмес. Ипотека боюнча ошол Москвадан үй алып калышпадыбы? Сиздин ошо өзүңүздүн жеке ошо соцсеттердеги баракчаларыңызда түз эфир менен кээде ушуну ачып элдерге ошо үй алгандардын үйлөрүн көрсөтүп келатасыз да, ошолорго токтолуп өтсөк. Кандай шарттар менен алат ошол? Биздин кыргыз жарандары ушундай эле орус жарандарына бирдей эле, экөөнүн укугу тең эле Москвада. Не только Москвада, Россия боюнча. Если официально иштеп, зарплатасы официально болсо, андан сырткары налог төлөсө 13%, алар деле место работы 2 НДФЛ алат дагы. Ошол 2 НДФЛ менен трудовойн заявлять этип келип, банктарга предоставлять этип туруп, канча зарплата алса, ошол зарплатасына жараша ипотека одобрение алганга мүмкүнчүлүгү бар. Биздин мекендештердин арасында ошол кайрылган канча пайызды түзөт? Ошо үй алат элем, ипотекага үй алат элем деген. 80% биздин мекендештер. 80%. Жашоо шарттары бул жакта болуп калган үчүн көп кайрылышат да, Бизде азыр деген миграция аябай өскөн да. Ошого жарашыктуу основном бизде эң көп кыргыздар Москва шаарында. Алар эми Москвада бирөөнүн чөнтөгүнө 40 миңден, 45 миңден төлөгөндөн көрө ар бири өзүмдүн квартирама төлөсөм дейт да. Какой-то бир полотенце же болбосо салфетка сатып алсам дагы өз үйүмө калсын деп ойлошот экен дагы. Москвадан көбүнчө ушул үй сатып алгандар азыр 80% түзөт. 2-3 жылдын ичинде эле бизде почти 250 адам алды. Адашпасам 250 адамга ипотека алып бердик, именно Кыргызстан паспорту менен. Үй алганда ошол кандай тенденцияны айтып өтсөңүз ошол?
үй алганда биздин именно Кыргызстан паспорту менен алам дей турган болсо, анда Кыргызстан паспортун перевод, нотариальный переводун предоставлять этиш керек. Андан сырткары миграционный картасы, регистрациясы, ошондой эле ИНН, СНИЛС обязательно керек и официально иштеген жумушунан 2 НДФЛ и трудовой книжкасын заверять этип алып келет. Ошол зарплатасына карап биз банктарга анкета толтуруп жөнөтөбүз. Ошол банктан 2 күнгө чейин каралат. Кээде 1 күндө каралат. Анча-мынча документтерди биз көбүрөөк оформление кылып калганда 2 жумадан 1 айга чейин созулуп кетет. Ошолордун бүт баарын жөнөткөндөн кийин банк 3 күн карап одобрение бергенден кийин ар бир жаранга 90 күн убакыт берет. Квартира таап, ошол квартирага сделка чыкканга. Процентный ставкасы 10%-тен жогору азыр. Бул даже Кыргызстанда жок, поэтому биздин жарандар үчүн аябай чоң шанс болуп атат да. 10%-тен жогоручу. Биздин Кыргызстандын өзүндө мен быйыл барып көрүп келдим. Канча процент экен? 17-18%-тен башталат экен. Ипотека. Да. Андан көрө Москвадан алсаң 2 есе арзан түшөт. Төлөөнгө дагычы 5 жылдан 25 жылга чейин берилет. Да, андан канча тез жапсам, ошончо тез проценти токтойт. Годовой процентный ставка болгондуктан. Жалпы жөнүнөн ошо Москвада үйлөр мисалга алсак, ошо 1 комнаталуу үйлөр канча, анан же болбосо 3 комнаталуу үйлөр канча? Если именно Москванын ичинен алам дей турган болсо, эң арзан бул однокомнатный квартиралар 6 миллиондон турат. Ал эми Москванын сыртынан алам дей турган болсо, 2 миллион 500дөн башталат, смотря еще кайсыл жерлеринен, кайсыл областтарынан. Да, Московской областарда ар райондор бар, областтар бар бөлүнүп кетет. МКАДдан 100 километрге чейин, канча километр алыс болсо, ошончолук арзан болот. Жакшы. Биз бул жерде мекендештерибиз жазган суроолор бар экен. Биз бүгүн сиз келгенге чейин эфирден, то есть анонс кетирген болчубуз да. Анан бул жерде ошо сизге атайын ошо суроолор менен кайрылып калтырып койгон ошо мекендештерибиздин суроолорун окуп өтөйүн. Алишер Номан уулу. Россиянын башка шаарында алсак болот бекен? Мисалы, мен Владивостокто деген суроо менен кайрылыптыр. Алишер мырзанын бизди балким угуп көрүп отургандар. Эгер Алишер мырза бизди угуп көрбөй отурган болсо, ошо түз эфир бизде ошо соцсет баракчаларыбызда сакталат. Ошол жерден түз эфирди азыр көрө албасаңыз дагы убактыңыз болгондо көрсөңүз, сизге бүгүнкү коногубуз Элнура Сатыбалдиевна, да? Сыдыкбековна. Сиздин суроолоруңузга ошол так азыр жооп бергенге даярдайбыз. Биз суроолорду окуп өтөрөйүн. Ипотека бир эле Москвадан алынга болбойт. Россия шаарларынын бүт эле жерлеринен алынга болот обязательно. Сиз если ошол жерде Владивостокто официально иштесеңиз, зарплатаңыз ипотека алганга жете турган болсо, сиз гана эмес, сиздин жубайыңыз же болбосо сиздин семьяңызда дагы бир окшош фамилиялар болуп, зарплата официально иштеп, 2 НДФЛ алып келип банкка тапшыра ала турган даражаңыз болсо, анда сиз алганга мүмкүнчүлүгүңүз болот. Ошол андан кийин не только вот биз деген азыр жакынкы күндөрдө Новокузнецкийден алып бердик, удаленно. Биз алар менен сүйлөшүп, алар бизге документтерин, если өздөрү толтура албаса, биз жардам беребиз. Обязательно биздин электронный поштага өздөрүнүн паспорттарын, перевод паспорт, миграционный карта, регистрация, ИНН, СНИЛС бүт баарын жөнөтөт. 2 НДФЛдын жана трудовой книжкасын заверять этип, место работы. Ошолордун баарын жөнөткөндө биз бул жактан эле отуруп, анкета толтуруп, өзүбүз правильно кылып туруп, канча суммага квартира алгысы келет, канча сумма ипотека алгысы келет, ошонун бүт баарын толтуруп туруп, анан банктарга жөнөтөбүз. Сиздер алдын ала ошол үй алам деген кардарлардын ошол финансы акыбалын карап туруп, анан ошого жараша издегенге жардам берет экенсиз, да? Жанагы документтерин дагы толтурушуп, ушундай ортомчулук, баягы иште бүт
жоопкерчиликти моюнга алып береткенсиз да. Мен бул жерден дагы калган эки мекендешибиз ушундай бир суроолор берип өтүптүр. Буларды аны окуп өтөйүн. Курманбек Сулайманов деген мырзабыз, анан ошол Гүлай Базаркулова деген бир мекендештерибиз ошо кандай кылып алса болот, кантип алса болот экен деген суроолор менен кайрылып өтүшүптүр. Дагы бир жолу кайталап айтсаңыз болор эле. Албетте, балким буга чейин түшүнүксүз болуп калган же калып кеткен маалыматтар болсо толуктап айтып өтсөңүз, мен анан мекендештерге кайрылып өтөйүн. Мен сіздерге толық айтып берейін. Ипотека алыш үчүн сиз официально бир жерде иштешиңиз керек, 13% налог төлөшүңүз керек обязательно. Ошол 13% налог төлөп аткан подтверждающий документиңиз бул жумуштан место работы 2 НДФЛ берет. Андан сырткары трудовой книжкаңызды замерять этип берет. Бир жерде как минимум 6 ай иштеш керек обязательно, чтобы 2 НДФЛды алыш үчүнчү. Ошол документтерди алгандан кийин бизге кайрылсаңыздар болот. Биз калган паспортуңуздарды, СНИЛС менен ошол жердеги зарплаталарыңыздарды полностью эсептеп туруп, канча сумма одобрение беришин эсептеп беребиз дагы. В дальнейшем банктарга тапшырабыз. Банктар 3 күндөн 5 күнгө чейин же болбосо 2 күнгө чейин карайт дагы. Алардын жообун күтүп, если положительный решение келе турган болсо, одобрено деп биз сураган сумманы бере турган болсо, ошол суммага жараша биз квартира издейбиз. Ошол суммага квартира чыккандан кийин, ал квартиранын биз тазалыгын текшеребиз, юридически прописанный адамдар барбы, жокпу, канча адам собственник, наследствосы барбы, жокпу, квартирада билесиздер да, Москвада аябай көп черный риэлторлор дегендер бар. Ошолордун баарын текшерип, юридически 10 күн, 15 күн убакыт кетет. Алардын баары таза боло турган болсо, дальнейшем уже банкка жөнөтөбүз. Банкта то же самое биз текшергендердин бүт баардыгын текшерет. Алар 3 күнгө чейин текшеришет юристтери. И после текшерип бүткөндөн кийин анан бизге сделкага убакыт коюп беришет. Ушул числодо келип сделка кылсаңыздар болот дейт. Ошол саатка биз барып ошол жерде договор купли-продажа жаздырабыз. Договор купли-продажа жаздыргандан кийин дальше уже ЭФЦга, Росреестрга собственность оформления болгонго тапшырабыз. Собственность азыр 7 күндө оформление болот. Ипотечная сделканыкы 7 күндөн кийин алып, канча күндө квартираны бошотуп беришин заранее сүйлөшүп алабыз продавецтер менен. Ошол бошоткон күнү барып ключун алып, акт прием передача жазып, задолженностьтарын дагы бир сыйра текшеребиз. Суусуна, светине задолженности барбы, жокпу, ошолордун бүт баарын текшерип бүтүп, если таза жок болсо, анда акт прием передачаны подписывать этебиз, кол коебуз. Кол коюп, принимать этип алабыз квартираны. В дальнейшем сиздин укугуңуз Кыргызстан паспорту боло турган болсо, жалгыз сизге гана оформление боло турган болсо, анда сиз өзүңүзгө жана регистрация кылган укугуңуз бар. Бирок чужой башка бирөөгө регистрация кыла албайсыз Кыргызстан паспорту менен. А если сиздин жакындарыңыз боло турган болсо, российский паспорту менен же болбосо тааныштарыңыз жакын, кийин пропискадан чыгып кетем деген ошолор боло турган болсо, аларды пропискага коюп койсоңуз временно, калган балдарыңызбы, жубайыңызбы же болбосо ата-энеңизби ошолорго регистрация коюп бергенге укугу болот ал кишинин. Только если российский паспорт прописан болсо. А так Кыргызстандын жараны болсо, ал только өзүнө гана регистрация кыла алат, башка адамга регистрация кыла албайт. Ошол. А если сиз российский паспорт менен ала турган болсоңуз, анда сиз өзүңүз туугандарыңызды, ата-энеңизди, балдарыңызды, жолдошуңузду же жубайыңыздын бүт баарын пропискага койгонго укугуңуз бар. Жакшы. Урматтуу мекендештер, мына бүгүн бизде конокто Мээрим кыймылсыз мүлк агенттигинин башкы директору Эльнура Суранова, ошондой эле ошо Мээрим Хаус деп Кыргызстандан курулуш компаниясын түзүп ачып, тоже башкы директорлук кызматта жүргөн ошо бүгүнкү биздин коногубуз Эльнура Суранова ипотекалык ошо үйлөр боюнча же болбосо ижарага алам деген үйлөр болсо, ошо мисалы мекендештерибиздин арасында ушундай бир суроолор менен кайрылса, албетте бул бүгүнкү биздин коногубуз сиздердин кызматыңыздарда ар дайым ошол
кандай шарттар менен алып берип жаткандыгы тууралуу мына бүгүн түз эфирден сөз кылып отурабыз. Эгерде суроолоруңуздар болсо, албетте биздин WhatsApp номерге 8926-322-4902 номерине же болбосо ушул биздин түз эфирдин астына комментарийлер менен кайрылсаңыздар болот. Албетте биз түз эфирден бүгүнкү коногубуз Элнур айымга түз окуп бергенге суроолоруңуздарды, каалоо тилектериңиздерди, сунушуңуздарды жеткиргенге аракет кылабыз. Элнур айымдын өзүнүн ошол номерин дагы айтып өтөйүн. 8968-797-2184 номерине же болбосо ошол Мээрим кыймылсыз мүлк агенттигинин дареги Арбатская метросунда жайгашкан, Калашник переулок 5-үйгө кайрылсаңыздар болот албетте. Андыктан ошо ипотекага үй алам дегендер болсо, же болбосо ижарага ошо квартира снимать этем, то есть алам дегендер болсо, албетте ушу бүгүнкү биздин коногубузга кайрылсаңыздар болот. Бүгүн бизде конокто ушул жанатан бери айтып аткан Мээрим кыймылсыз мүлк агенттигинин башкы директору Эльмира Суранова болууда. Андыктан суроолоруңуздарды биздин түз эфирден ушул астына комментарийлер менен кайрылып койсоңуздар, биз сөзсүз түрдө түз эфирден окуп беребиз. Элнур айым ошо азыр эле сөз кылгандай, ошо башка Москванын аймагынан, Москва областынын аймагынан башка аймактардан дагы сизге кайрылган мекендештерибиз, бир эле биздин мекендештер эмес, башка улуттун өкүлдөрү кайрылгандары кандай, ошолорго мисалы биздикилерге өзүнчө бир жеңилдиктер менен жасап берип келатасыздарбы? Москвадан айырмачылыгы кандай? Анан Москвадагы үйлөргө караганда областтагы үйлөр кандай баада турат? Буларга дагы токтолуп өтсөк, эми сиздердин өзүңүздөрдүн баягы кардарлардын базасы бар да, үйлөрдүн дагы базасы бар, кардарлардын дагы базасы бар эмеспи? Мен обычно биздин кардарларыбыз обычно соцсеттерден көрүп, Одноклассниктен, Фейсбуктан көрүп, ошол жактан аябай көп звоноктор келет. 2 күн мурун эле реклама чыгаргам. Бир эжебиз Кыргызстан паспорту менен үй алып, ал үйүн ремонт кылып алыптыр. Аябай жакшы, тем более метрого 10 минутта жөө басып барса болот. Доступность сонун. Ал районда аябай тихий, Саларьево эң жакшы райондон алган ошол үйдү реклама кылсам, көп звоноктор келип атат. 2 күндөн бери Одноклассникке кирсем эле бир дружба жөнөткөндө 30-30 дружбаларды принимать этип атам. Көбүнчө Якутиядан звоноктор келди, Сахалинден звоноктор келди. Ушул жактан алсак дагы болобу, кандай возможностьтар бар депчи. Анан не только биздин кыргыздар гана, орустардан да келип атат звонокторчу. Сиздер жардам берип атасыздарбы, бизге да жардам бере аласыңарбы? Алар деле Мээрим деп билишет да. Биз сиздерди ошол Одноклассникиден көрүп калдык. Якутиядан, якуттар экен, только Москвадан үй алалы эле, бизге ошого жардам берип коесуздарбы деп чалып атышат. Конечно, биз жардам беребиз. Өз жардамыбызды эч кимден аябайбыз. Үй алам десеңиздер, биз үчүн аябай пайда, сиздер үчүн үй пайда болуп дегендей. Документтер болсо, документально бүт бардыгын жардам беребиз. Юридически текшерип, ал адамдын, ар бир адамды биз башта банктарга берерден мурун текшеребиз. Задолженностьтары барбы, судебностьтары барбы, где-то нарушение кылдыбы, кылбадыбы, алардын бүт баарын текшеребиз, историяларын. Депортация болгонбу раньше, или там отуруп чыкканбы, ошолорду да текшериш керек. Банктарга берерден мурун ошолордун бүт баарын текшерип, если бизге туура келе турган болсо, анда дальше алар менен иштешебиз. Если кээ бир бизде деген аябай эле кыргыздар кредит алып, бирок төлөбөй койгондор көп да. Көбүнчө 200-300 миң алып туруп төлөбөй койсоң боло берет окшойт, же болбосо бирөөгө алып берип коюп, алар дагы төлөбөй коюшуп качып кеткендер көп. Анан ошолордун историялары бузулуп калат да, келип алып туруп. Эжеке кандай кылсак болот, эмне кылсак болот деп кайрылып. Если сиз кредитиңизди төлөп 5 жыл убакыт өтсө, чорныйда болсоңуз деле, анда 2-3 банктар бар, ошолор аркылуу жардам бергенге аракет кылабыз. Если сиз төлөбөй, же болбосо жабылбай калып кетип, уже арадан 10 жыл өтө турган болсо, тоже возможно.
Если сиз деген 1 жыл мурун жаап, досконально полностью жаап ужечи, бирок 1 эле жыл өтө турган болсо, анда ал 1 эле банк бар, Национальная фабрика ипотеки деген. Ошол банк аркылуу только проценттин ставкасы кишинин жогору болот. Обычный адамдар 10%тен же 11%тен ала турган болсо, алар 14%тен алат, жардам беребиз. Жана кредит тарыхы бузулуп калганлыгы үчүн ушундай шарт берилип калат экен да, мисалы ошо кайрылган мекендештерибиздин арасында баягы отказ болгон учур болдубу? Ушундай маселелерде бизде отказ болгон учурлар болду койбойт. Кээ бир мекендештерибизге одобрение берет дагы, бирок какое-то времяда успеть этпей кала турган болсок, отказ болуп калган убакыттар бар да. Потому что ар бир одобрение кылгандан кийин, 1 айдан кийин, 2 айдан кийин же болбосо 1,5 айдан кийин нарушение кылышат да бизгилерчи. Башка жерден кредит алып же төлөбөй коюшат, же башка болот, ал уже каралып турат да постоянночи, уже одобрение болгон сумма пока алымгы чекти каралып турат. Ошону пока эч жерден кредит албай туруңуздар же мындай кылып туруңуздар десек, эми көп эле ого бербейт экен. Ар ким өз билгенин кылат. Биз алардын башына барып алып урушуп же башка нерсе кыла албайбыз. Ошол мезгилде отказ болуп калышат. Анан кээ бир клиенттерибиздин срогу өтүп кеткенден кийин повторно переодобрение кылганга тапшырабыз. Ошондо дагы отказ кылган учурлар болду. Бирок ошол аралык канча убакытта кайра тапшырасыздар? После одобрения 3 ай убакыт берет банк. Ошол 3 айда если жетишпесек, анда кайра эле тапшырабыз 3 айдан кийин. Жок, мен сурайын деген мисалы биздин бир мекендешибиз сиздерге кайрылды. Кайрылган учурда жана анын документтеринен же болбосо кредиттик тарыхы бир башкача бир жанагындай төлөнбөй калган учурлар болуп калды дейли. Анан алар отказ беришти. Анан ошондон кийин кайсы дагы канча аралыкта кайрылса болот? Кандай жолдор бар? Россияда азыр 90 банк бар. 90 банктын бүт баарына кайрылып көрөбүз. Сразу элечи. Эми сразу бир күндө тапшырбайбыз. 1 айда, 1 айдан кийин ал банктар 5 банк одобрение бербесе, дагы 5 банкка, дагы 5 банкка кылып тапшырып көрөбүз. Если эч кандай банк бербей турган болсо, ошол кайра эле повторно жанагы биринчи тапшырган банктарга 3 айдан кийин тапшыра беребиз. 3 ай срок өтүш керек обязательно ар бир банкка тапшыргандан кийин. Андан кийин тапшырсам болор, кайра каралып чыгат. Кээ бир банктар ошибочно отказ кылып калат. Ошого кайра одобрение кылып калышы мүмкүн да. Биз деген ситуацияларды сурайбыз. Эмне үчүн отказ болду? Кандай проблемасы бар, чтобы башка банкка бергенде уже ошол проблемасын жабышыбыз керек. Анан алар бизге комментарий берсе, ошол проблеманы оңдоп, анан башка банкка бергенге аракет кылабыз. Жакшы. Урматтуу мекендештер, мына бүгүн бизде түз эфирде Супара онлайн радиосунун коногу Мээрим кыймылсыз мүлк агенттигинин генералдык директору Элнура Суранова бүгүн бизде конокто. Андыктан суроолоруңуздар болсо, ипотекага үй алам деген мекендештерибиз болсо, же болбосо ижарага квартира алат элем деген мекендештерибиз болсо, албетте бүгүн биздин түз эфирдеги ошондой суроолоруңуздарды кайрылып өтсөңүздөр, комментарийлер менен биз түз эфирден окуп бергенге Элнура айымга даярбыз. Андыктан суроолоруңуздарды, каалоо тилектериңиздерди, сунуш пикириңиздерди күтүп калабыз. Же болбосо биздин WhatsApp номерге 8926 322 49 02 номерине кайрылып койсоңуздар болот. Биз бул жерден дагы бир жолу Элнура айымдын өзүнүн дагы номерин айтып өтөйүн. 8968 797 21 84 номерине кайрылсаңыздар, албетте Элнура айымдын өзүнүн жалпы маалыматты, толук маалыматтарды алсаңыздар албетте болот. Бул жерде биздин дагы бир мекендешибиз кайрылып өтүптүр. Канча процент менен деп жазыптыр, аты жөнүндө да жазып атыр, саламатсыздарбы? Канча процент менен 9337 деген номер менен ким кайсы бир мекендешибиз кайрылыптыр, сизге ошо канча процент менен ошо ипотеканы айтып өткөнгө биз башында эле айткан болчубуз 10%, дагы толуктап айта турган
өзү ипотечный кредит 9%-тен башталат. Если сиз первичный жилье алам дей турган болсоңуз, первичный жильелор алар 8-7%-тен тоже бар. Бул жаңы салынып аткан домдор застройщиктерден сатып алабыз. Ал эми застройщиктерден сатып алыш үчүн обязательно 20% первоначальный взнос төлөшүбүз керек. Сиз если без первоначальный взнос алам дей турган болсоңуз, анда только вторичное жилье. Вторичное уже готовый физлицодон сатып алышыбыз керек. И, конечно, собственности более уже 3 жылдан жогору болуш керек. Ошондой үйлөрдү алам дей турган болсоңуз, анда процентный ставка 9%-тен жогору болот. 9%-тен 14%-ке чейин мен айттым, что тарыхы жаман болсо, анда 14% болуп калат, же болбосо 14-5% болуп калат. Өтө эле начар болсочу. Но эң жакшы болуп көп балалуу семья дегендер болот. Ошолорго 9%-тен Сбербанктан алсак болот. Аябай жакшы. Бул жерден ушу как раз азыр көп балалуу деп айтып өттүңүз. Бул жерде дагы бир мекендешибиз кайрылып өтүптүр. 88-54 деген номер менен жазыптыр WhatsApp номерибизге. Менде 5 балам бар, көп балалуу деп токтоп калыптыр. Анан жеңилдиктер барбы деген ушу суроо менен карап турам. 5 балаңыз болсо, материнский капиталыңыз болсо, жеңилдиктер бар. Биринчиден жашыңызга карайт. Жашыңыз если молодая семья кире турган болсо, жаш үй бүлөгө, жана ошондой эле көп балалуу семьяга кире турган болсо, анда ар бир зарплаталарыңыздарды ошол семьядагы күбөсүнүкү обязательно и аялыңызды тоже кошулат. Экөөнү бириктирип туруп одобрение кылдырып беребиз. После одобрения банк деген как молодая семья, как многодетная семья деп туруп 9%-тен берет. После этого үйдү оформление кылып атканда жана материнский капитал как первоначальный взнос болуп кетет, же болбосо частично досрочное погашение колдонсо болот. Ошону колдонуп, андан кийин в течение 3 ай өткөндөн кийин, 4 ай өткөндөн кийин соцзащитага барасыз. Соцзащитага барып, ал жерде заявление жазып, мен ушунча балам бар, ушунча зарплата алам, мага жетпей атат деп кайрылсаңыздар, через соцзащита аркылуу процентный ставкасын дагы түшүргөнгө мүмкүнчүлүк болот. Бизде дагы ушу дагы бир мекендешибиз жазып Урматтуу мекендештер, бүгүн бизде конокто Мээрим кыймылсыз мүлк агенттигинин башкы директору Элнура Суранова конокто. Андыктан бизде ушу түз эфирден көрүп отурган мекендештерибизге кайрылып кетебиз. Комментарийлер менен же болбосо биздин WhatsApp номерге суроолоруңуздар болсо, сунуш пикирлериңиздер же болсо каалоо тилектериңиздер болсо, албетте жазып өтсөңүздөр. Биз түз эфирден сиздердин каалоо тилектерди, сунуш пикирлерди, суроолоруңуздарды Элнура айымга бүгүнкү биздин коногубузга окуп бергенге даярбыз. Бизге ушундай суроо менен кайрылыптыр. Мен бир комнаталуу квартираны Шипиловский деген метро бар да бизде. Шипиловского туура эмес жазбаптыр. Шипилова деген ушундай жазыптыр. Кандай ошол канча турат деген ушундай бир суроо менен кайрылыптыр. Урматтуу ушу мекендештер, атыңыздарды дагы жазып өтсөңүздөр албетте жакшы болмок. Биз баягы түз кайрылганга биз анан сиздердин номерлерди Элнура айымга дагы себеп калтырып бергенге жакшы болот эле. Андыктан суроолоруңуздарды толук жазып, андай атыңыздарды айтып өтсөңүздөр балким туурураак болоптур деген ойдобуз. Ошо Шипиловская метросундагы үйлөрдөн сураган ошо бир комнаталуу үйдү ипотека деп кыскача эле жазып коюптур. Однокомнатный квартиралар Шипиловская метродо 6 миллиондон турат. Ал жакта основном жаңы домдор, жаңы район болгон үчүн. Если метронун жанынан алам дей турган болсоңуздар, анда 6 миллиондон жогору болот. Аны дагы ипотечный кылып алам дей турган болсоңуздар, жогоруда айткандай эле
бүт экенди сол бүт документтерди алып келсеңиздер, зарплатаңызга жараша кылып одобрение кылып беребиз. 6 миллион алыш үчүн ар бир банк эсептейт. Канча баласы бар, кандай өзү жалгыз иштейби, аялда иштейби, же дагы бир тууган иштейби, чогуу алып атышабы, ошолордун бүт баардыгын зарплаталарын эсептеп, ошол 6 миллионго туура келсе, анда 6 миллион одобрение болуп берет. Урматтуу бизге жазып жаткан мекендештер, мына сиздердин суроолорду түз окуп берүүдөбүз. Андыктан суроолоруңуздар болсо, дагы болсо жазып калтырсаңыздар, түз эфирден толук маалыматты алганга мүмкүнчүлүк болот. Же болбосо биздин ошо бүгүнкү коногубуздун өзүнүн дагы номерин айтып өтөйүн. 8968 797 21 84 номерин жазып алсаңыздар, эфирден сырткары мезгилде дагы өзүнө түз байланышып, толук маалымат алып, балким үй алам деген, ипотекага үй алам деген мекендештер болсо, албетте кайрылсаңыздар болот. Албетте кыргыз паспорту менен кыргыз жарандары дагы Россиянын бүт аймактарынан үй алганга мүмкүнчүлүгү бар экенин бүгүнкү коногубуз айтып өтүүдө. Биздин мекендештерибиздин арасында ушундай бир кабыл элек дагы жазып өтүптүр. Окуп өтөйүн. Жамиля Нышанбаева деген мекендешибиз бар. Саламатсыздарбы, эли азаматсың дейт, сизди тааныган ушу мекендештерибиздин. Анан Жанна Мамасыдыкова деген дагы бир мекендешибиз зуп бергилеши деп жатыр. Урматтуу Жанна айым, балким сизге ызы чуу болгон жерде жүргөнүрсүз, бизде эфир жакшы эле кетүүдө. Болушунча биз дагы бийик сүйлөгөнгө аракет кылып атабыз, алдыбызда микрофондор жанып турат. Менде ушундай суроо бар. Мына азыр ипотекадан сырткары сизди биз ошо Мээрим Хаус курулуш компаниясынын башкы директору деп дагы тааныштырып өтүптү. Анан ошо Мээрим Хаус курулуш компаниясы тууралуу дагы жалпы маалыматты берип өтсөңүз, анан мекендештерибиздин арасында суроолор менен кайрылган мекендештер болсо, биз түз эфирден окуп берели. Мээрим Хаус деп эми бул Москвадан ачкандан кийин Кыргызстанда да аябай ачкыбыз келди. Биз качанга чейин миграцияда мигрант болуп жүрөбүз деп, өзүбүздү өзүбүз жемелеп эртерээк Кыргызстаныбызга кайталы, ошол Россия жергесинде төлөгөн налогду өзүбүздүн Кыргызстанда төлөөлү, жок дегенде болсо дагы бизден салым болсун деп, ошол жактан дагы Мээрим Хаус курулуш компаниясын ачтык. Кудайга шүгүр, жакынкы күндөрдө жумушка иштетилип башталат. Буюрса Ош шаарында үй салганга жол ачып атабыз өзүбүзгө. Ош шаарынан үй салганда биз ал жакта ипотечный кылып бербейбиз. Ошто деген аябай сложно экен ипотекага алып бергенге. Ошондуктан биз элдерге жеңилдиктер болсун деп, первоначальный взносу 30% бере алса, анда калганын 3 жылга чейин 5% рассрочка кылып төлөп беребиз. Эми мен бул боюнча дагы бир суроо берип өтөйүн. Жакын аралыкта эле бизде ошо бир конок атайын Кыргызстандан ошо Эмаком деген бир курулуш компаниясынын представителдери келип кетишти. Анан алар дагы ошонун атайын презентациясын өткөрүшүп, анан мекендештерибиздин арасында ошо презентацияда отурган жерде аябай көп сунуш пикирлер болду. Бизге баягы рассрочка эмес, ипотека кылып берсеңер, же болбосо ипотека болбосо дагы 2 жылдык, 3 жылдык убакыт аралыгы эмес, андан көбүрөөк аралыкты коюп туруп эле 3 жыл, 5 жылга чейин коюп берсеңиздер, бизге ипотекага караганда дагы ошону силерге бергенге бизде көбүрөөк шанс болот экен, мүмкүнчүлүк жакшы болот экен деген суроолор менен берип өткөндө, чындыгында Кыргызстанда баягы ипотека алып ипотека маселеси жакшы азырынча чечиле элек окшойт. Сиздерде ушундай кайрылып калган мекендештерибиз болсо, кандай жооп бере элеңиз? Мага азыр аябай көп ушул Кыргызстанда ипотека боюнча кайрылып атат. Мен бул вопростор боюнча өзүм дагы Кыргызстанда банктарга кирдим. Кирип, ипотека бизде кандай алынат? Если биздин кыргыздардын бизнеси болсо, 6 айлык төлөгөн патенттери болсо, ошол бизнеси жанагы алып аткан суммага барабар болсо, анда ошондо гана ипотечный кылып кредит беришет экен. А если бизде эми көбүнчө эле айыл чарба, мал чарба кылып, бирок эч кимдин бизнеси жок. Алар мал чарбачылыкка патент төлөбөйт.
айыл чарбачылыкка патент төлөбөйт. Ооба. Но налог төлөшөт, соцфондго акча төлөшөт, но именно вот патенти жок болгондуктан аларга пока ипотека берилбейт экен. Анан государственная поддержка деп ипотекасы бар экен. Бул бир эле банкта. И то ал банктан кирип сурасам, если сиз зарплата 10 миң же болбосо 15 миң ала турган болсоңуз, 15 жылга чейин бөлүп беришет экен дагы, айына 8 миңден 7 миңден төлөй турган болуп берет экен. Бирок бизде деген азыр көп эле мигранттар болуп жүрбөйбү? Ооба. Эч ким деле иштебейт да. Анан жана күнү биз жогорку кеңештин алдына киргенбиз. Именно ушул вопростор менен бердим мен. Биздин кыргыз жарандары Москвадан үй алып атышат, ипотечный болуп деп. Бирок өзүбүздүн Кыргызстандан ипотека ала албайт. Кандай жол көрсөтөсүздөр? Кантип неме кыласыздар? Чечип бересиздер деп. Первоначальный взносу болгондуктан болсо дагы бул жакта, но калганын уже төлөгөнгө акчалары жок. Ошол боюнча вопрос бердим жогорку кеңеште. Бирок азыр айтышты, сентябрь айына чейин каралып атат. Именно мигранттардын Россияда алган зарплатасын биз карап, которгон акчаларын эсептеп, ошого карап ипотека одобрение кылып бергенге жол ачып атабыз депчи. Бул именно сентябрь айынан гана күчкө кирет экен. Пока только каралып атат. Азыр Анан мен ачыгын айта албайм, себеби жогорку кеңешке көп деле ишенбейм. Бардык нерсени каралып атат, кылып атабыз дешет, бирок ушул убакка чейин кылган нерсесин көрө элек. Бирок ушул сунуш менен биз кайра сунуштарыбызды айтып, ал жака жиберип атабыз. Биздин көп эле кыргыздар ушул Москвада иштегендиктен, не только Москва, Россияда, Казакстанда иштешет, баары эле Казакстандан же болбосо Россиядан үй алганы каражаттар жетпейт да. Кыргызстаныбызда өзүбүздө арзаныраак, эки эсе болсо дагы. Бирок Кыргызстанда ошол ипотека айына 50 миңден 45 миңден зарплата албайт. Ошондуктан биз ошолорду эсептеп чыктык дагы. Жок дегенде Россияда иштеген, официалдуу турда иштеген зарплаталарын карап туруп, Кыргызстандан ипотекага үй бергиле деп сунуштадык да. Кудай буйруса, бул дагы каралат. И андан сырткары айтпайын дегем, бирок айтайын, мен жакын таанышым сүйлөшүп берип атат азыр министр менен, что биздин кыргыздар көп эле мигрант болуп, ошол Россиядан үй алса, биздин Кыргызстанга акча келбей калат экен депчи. Ошого государстводан кыргыздардын хотя бы первоначальный взносуна акча бөлүп берсеңиздер, жакшы болмок деген сунуштар менен кирип чыгышты министрдин алдыначы. Чтобы биздин жанагы стройка кылынып аткан жаңы үйлөрүбүз полностью ипотека берилип аткан үйлөргө булар первоначальный взнос берсе, калганын элдерге бөлүп бере турган болсо, айма-ай жеңилирээк түшөт депчи. Анан строительдерге дагы жеңилирээк болмок да. А то бүт баары элечи, ой мынантип үйрөйбүз, антип үйрөйбүз дейт, бирок көпчүлүк стройкаларды карасак, башын баштап токтоп калышат. Элдерде каражат жок, толук төлөп бергеничи. Ошондой болбош үчүн биз азыр ошол государстводан суранып атабыз, чтобы элдердин первоначальный 20%, 30% государство бөлүп бере турган болсо, калган акчаны полностью ошол Кыргызстанда калат да, өздөрү үй алыпчы. И налог да Кыргызстанда калат, акча да Кыргызстанда калат. Ооба. Мекендештерибизде ошо өзүнүн кыргыз жарандарды ошо башка жакта жарандыгын алып, анан ошол акчасы дагы ошол жакта калып кетпестик үчүн шарттарды түзүп атышат экен да, жакшы. Кудай буйруса ишке ашат деген ойдомун. Себеби деген биз азыр деген бул жактан да хорошо элдерге үй алып берип атабыз. Бардыгы жакшы. Бирок Москвадан үй алган менен элдер уже Кыргызстанга акча жөнөтөтпөй калышат да. Бул жерде ипотекамды төлөшүм керек, балдарым да ушул жерде, балдарымды багышым керек деп Россиянын ичинде эле калып атат да. Ошол нерсени если биздин кыргыздарга Кыргызстанда жеңилдик бере турган болсо, бул акчалар Кыргызстанга кетет. Ооба да. Эгер бул жактан алып калса, мен ушул жерден дагы бир тактоо үчүн суроону берип кетейин. Эгер ипотекага үйдү алды, үйдү алган мекендештерибиз кыргыз жарандар,
Анан Россиянын жарандыгын алганга кандай шарттар болуп калат ошондо? Азыр деген Россияда жарандык алыш үчүн аябай жеңилдиктер болуп атат. Переселенцев, анан русский языкты билгендерге жана ошондой эле Советтер Союзунда төрөлгөндөргө деп ар бир өзүнүн программалары бар. Бирок мына биздин Московской областта бул программалар жок. Себеби деген Московской областта аябай көп мигранттар. Ошондуктан бул жакта только квота менен алышат экен да. Если сиз Россиянын жарандыгы болуп, аялыңыз, жубайыңыз, Кыргызстандын жарандыгы болсо, анда Кыргызстан жарандыгы менен ал ошол сиздин алган үйүңүзгө пропискага коет дагы. Без квота через ЗАГС алып беришет. Гражданствоны биринчи эр болуп калат, ошондой эле этапта. Андан кийин вид на жительство алат, андан кийин паспорт алат. Бул Московской областы. Если сиздин үйүңүз Москва менен Московской областтан сырткары болсо, Санкт-Петербургда, Екатеринбургда же болбосо дагы башка шаарларда болсо, анда сиз программалары бар, переселенцев деген. Ошол жакта үйүңүз болсо же болбосо дачаңыз ошол негизинде пропискага коюп, ошол жерден алсаңыз болот. Бул аябай азыркы моментте бизге өтө жеңилдик берди. 3 айдан 6 айга чейин гражданство алганга возможность бар бизде. Үй алган. Мен билишимче, да, үй алган адамдарга 3 айдан 6 айга чейин возможность бар. Бирок Москвада именно андай возможность жок. Сиздин үйүңүз болсо деле барып, квота алып, очередке туруп, как положено, 1 жыл 2 айда гражданство алса болот да. Да, через квота. Үйдүн негизинде Московской областта ала алышат. Жакшы. Урматтуу мекендештер, мына бүгүн биздин коногубуз Супара онлайн радиосунун коногу Мээрим кыймылсыз мүлк агенттигинин башкы директору Элнура Суранова болууда. Андыктан суроолоруңуздар болсо бизде комментарийлер менен жолсо WhatsApp номериңизге 8926 322 4902 номерине кайрылсаңыздар, биз суроолоруңуздарды окуп бергенге даярбыз. Андыктан суроолоруңуздарды, сунуш пикириңиздерди, каалоо тилектериңиздерди Мээрим кыймылсыз мүлк агенттигинин орусча, биз эми орусча жакшы билесиздер, недвижимая компания, да? Мээрим агентство недвижимости деп коебуз, ошого кайрылсаңыздар болот дегендей. Биз ошо Элнур айымдын өзүнүн номерин дагы айтып өтөлү, 8968 797 2184 номерине кайрылсаңыздар болот. Же болбосо бизди көрүп угуп отурган мекендештерибиз болсо, бүгүн эгер мүмкүнчүлүк болбой калса, балким өзүмө кайрылып офисине өтөм десеңиздер, Арбатская метросунда жайгашкан Калашный переулок 5-үйгө кайрылсаңыздар болот. Же болбосо Элнур айымдын телефонуна өзүңүздөр түз байланышка чыгып, толук маалыматты алып, ипотекага үй алам дегендер, же болбосо ижарага үй алам дегендер мекендештер болсо кайрылсаңыздар болот. Ошондон эле Кыргызстанда курулуп жаткан Мээрим Хаус ошо курулуш компаниясын дагы жетектеп келатат. Андыктан ошо Кыргызстандан Оштон үй алам деген мекендештерибиз болсо дагы кайрылсаңыздар албетте болот. Андыктан биз сиздерден суроолорду, сунуш пикирлерди, каалоо тилектерди күтүп калабыз. Биздин эфир уланмакчы. Биздин мекендештерибиздин арасында ушундай бир суроо берип өтүптүр. Чыңгыз дейт, эле кайра тапшырса болобу? Болсо жолдорун айтыптыр. Биз бул суроого токтолгон болчубуз, бирок эми мекендештерибиз жазып аткан болсо, албетте кайра кайталап айтканга туура келет. Андыктан ушул Чыңгыз мырзанын суроосуна жооп берип өтсөңүз, мен кийинки суроого кайрылайын. Кайра повторно ипотека тапшырганга болот. Если сиз бир банктан өтпөй алсаңыз, башка банкка тапшырсаңыз болот. Ал банктан да өтпөй алсаңыз, Россияда деген 90 банк бар. 90 банкка тапшырсак болот. Ипотечный банктардан 90. Если ошол 90 банктан өтпөй алсаңыз, кайра эле башында ошол 90 банкты 3 айда тапшырып бута албайбыз да. Кайра эле башында биринчи жолу тапшырган банктарга тапшырсак болот. Кайра повторно может быть өтүп калат. Смотря еще сиздин историяңыз кандай, тарыхыңыз кандай, нарушенияларыңыз болгонбу, болгон эмеспи, ошолорго карап туруп, анан ошол жерде чечим чыгарып, кайра тапшырганга аракет кылабыз.
Бизде азыр биз иштешип аткан Абсолют деген банк бар. Башка банктар 3 айдан кийин кабыл ала турган болсо бир эле клиентти. А вот Абсолют банкка биз какой-то нарушениялар боло турган болсо, ошол нарушенияны кайра түздөп туруп, эртеси же болбосо 2 күндөн кийин тапшырсак, возможность бар ага дагычы. Жакшы, урматтуу Чыңгыз мырза, сурооңузга жооп алдыңыз окшойт. Биздин мекендештерибиздин арасында WhatsApp номерге кайрылган мекендешибиз бар экен. Сиздердин ошо кызмат акыңыздар канча, эгер сир болбосо деген ошо орусча кыргызча аралаштырып жазып турмун мен. 160-25 деген акыркы номери ушундай кайрылган мекендешибиз экен. Биз прямой эфир кылып өзүбүз деле сайрап келе атабыз. Биздин акыбыз одобрениядан 5% алабыз. Бул кызмат акы, андан сырткары 50 000 бул аванс болот. Ошонун эле 5%-ын ичинде калганын после одобрения по факту банкка звонок болуп, одобрение болду, болбоду билип туруп, анан калганын төлөсөңүздөр болот. Ошондо сиздерге кайрылган кардарлардын башында 50 000 алып берип, аванс катары алып туруп, анан калганын үйдө алгандан кийин аласызбы? Жок, үйдө алгандан кийин эмес, банктан уже сумма одобрения келгенден кийин алабыз. Ошол сиз если мени текшерем дей турган болсоңуз, ошол банкка звонок кылып сурап билсеңиз болот. Действительно менин одобрение болдубу, болбодубу, горячий линиядан чалып туруп билип, качан өзүңүзгө уверенный болгондон кийин келип төлөсөңүз болот. Жакшы. Урматтуу мекендештер, бизден ушу WhatsApp номерге дагы кайрылып атасыздар. Аттарыңыздар дагы жазып койсоңуздар балким жакшы болот. Бүгүн биздин коногубуз Мээрим кыймылсыз мүлк агенттигинин башкы директору Элнура Суранова болууда. Андыктан ижарага үй алам дегендер, квартира алам дегендер болсо, же болбосо ипотекага үй алам, Москва, то есть Россиянын аймагында үй алам деген мекендештер болсо, албетте кайрылсаңыздар. Бүгүн бизде ошо түз эфирде ипотека тууралуу сөз болууда. Андыктан ошо ипотека боюнча кызыккан мекендештерибизди ошо түз эфирге комментарийлер менен кайрылып койсоңуздар, мен суроолорду Элнура айымга, бүгүнкү биздин коногубузга жеткирүүгө аракет кылайын. Андан сырткары ошо биздин WhatsApp номерге жазып кое бериңиздер. 8926-322-4902 номерине жазып койсоңуздар, биз түз эфирден Элнура айымга сиздердин суроо талаптарды, кабыл тилектерди дагы окуп өткөнгө даярбыз. Элнура айымда биз ушундай бир мисалы учур болот да, мисалы, балким шартка байланыштуу баягы ипотеканы төлөй албай, же шартка байланыштуу Кыргызстанга кетип калган учурлар каттала элекпи сиздерде? Пока 5 жылдын ичинде, 5 жылдан бери алып берип, 2 жыл өзүм жалгыз иштеп алып берип жүрсүм. Андан сырткары 3 жылы бул официалдуу түрдө фирма ачып, ошол фирмалар аркылуу алып беребиз. Но бизде андай случай боло элек. Бирок если ошол жактарда бизден ипотеканын ар бир окуусуна барып турабыз, постоянно банктарда окуулар башталып, ипотека боюнча кандай жаңылыктар кирсе, эмнелер болсо бизге жөнөтүп турушат. Биз барып ошону изучать эткенге аракет кылабыз. Жаңы закондор чыккан үчүн сиздер барып турасыздар да? Азыр 2018-жылдан бери закон чыккан. 3 айга чейин, если сиздин шартыңыз жок болсо, төлөгөнгөчү барып банкка заявление жазып 3 айга чейин токтотуп турганга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Жумушум жок депчи. Жанагы жумушуңуздан увольнение кагасын аласыз дагы, справкасын. Алып барып банкка тапшырасыз, пока жумуш тапкыч жетти. Эми булар деле разумный эсептешти. 3 айдын ичинде сиз жумуш таба аласыз. Ошол 3 айга чейин токтотуп турат дагы, 3 айдан кийин дальше уже продолжение болуп төлөп кетсеңиз болот. Демек, мекендештерибизге дагы баягы бир эле ушул жактын жараны эмес, башка өлкөнүн жарандары катарында биздикилерге дагы ушундай шарттар түзүлгөн экен. Демек, жалпы эле Россиянын аймагында жүргөн биздин улуттарда, биздин мисалы кыргыз жарандарынан башка улуттарга дагы ушундай шарттар барбы, же бизге ушундай жеңилдиктер берилгенби?
Бул биз таможенный союзга кошулгандыктан Кыргызстан, Белоруссия жана российский гражданстволор менен гана ушул шарттар менен токтотуп турса болот. Ал эми башка улуттардан бул Өзбекстан, Азербайжан же болбосо Тажикстан боло турган болсо, алардыка пока бул шарттар киргилебек. Жакшы. Биздин кыргыздарга деген аябай жакшы шарттар келип атат, мүмкүнчүлүктөр болуп атат банктардачы. Азыр деген пенсионный фондторго акча төлөп калган дейм. Пенсия кыргыздарга да төлөбүсүн дегенчи пенсионный фондторго акча түшүп калган. Если сиз бир жерде уже 6 жылдан бери официалдуу түрдө иштесеңиз, ошол эле Россиянын жаранындай сиз дагы 3%-тин иштеген жанагы уже пенсияга түшкөн да. Ошол пенсиянын 3%-тин банкка, ипотекага төлөгөнгө акыңыз бар. Ошону өткөрүп берсеңиз болот. Документтерди толтуруп, өзүнүн ар бир банктын өзүнүн ылайыкташкан документтери бар, ошолорду толтуруп банктарга, налоговыйга барасыздар дагы, ошол жерден печать койдуруп перевод кылдыртасыздар. Жакшы, урматтуу мекендештер, биз сиздерден суроо, калуу тилек, сунуштарды күтүп калабыз. Андыктан бүгүнкү биздин коногубуз Элнура айымга ошо Мээрим кыймылсыз мүлк агенттигинин башкы директоруна суроолоруңуздар болсо кайрылсаңыздар болот. Ипотека боюнча биз бүгүн кеңири сөз кылуудабыз. Албетте биздин эфир убактыбыз 1 саатка чукулдап калды. Балким сиздердин суроолоруңуздар коюп калса, биз дагы эфирди узартганга албетте даярбыз. Бул жерде биздин ошо мекендештердин арасында суроо жазыптыр. Эрик Гадиевдин сопровождение документов канча болот деген суроо менен кайрылып өтүптүр. Жөн эле сопровождение документов өзүңүздөрдүкү готовый боло турган болсо, анда 100 миңге сопровождать этип беребиз. Үйлөрдүн полностью текшерип, юридический канчалык таза экенин, канча ошол жерде кандай нарушениялары бар экенин, эмне кылыш керек экенин бүт баардыгын тазалап туруп, анан өткөрүп беребиз банктарга. Мен ошол эфириңизден пайдаланып, элдерге уже толук маалымат берип кетсем, потому что бизде Москвада деген аябай квартиралар сложно, да, сатып алышчы. Анан мага деген көп вопростор келет. Биз деген наличный сатып алдык, бирок деген бизди кайра 3 жылдан кийин выселять этип атат депчи. Бизде деген көп элдер жадный убер деп коет го. Или жадный платит дважды деп. Да, скупой платит дважды деп. Өзүңүздөрдүн акчаңыздарды аябай эле тааныш риэлторларыңыздар болсо, агенттериңиздер болсо, ошолорго кайрылып туруп, через ошолор аркылуу документтерди өзүңүздөр текшере албасаңыздар, текшертип, анан сатып алганга аракет кылыңыздар. Себеби деген Москва слезам не верит дегенде, бул жакта аябай черный риэлторлор көп, сиздин башыңызды айландырып туруп үйлөрүн сатышат дагы. 3 жылдан кийин уже башка собственниктер чыгат. Алар канткенде чыгат. Если сиз ошол документти туура эмес текшерсеңиз, ошол собственник эмес, башка собственник аркылуу ала турган болсоңуз, кээ бирлери фальшивый доверенность жасашат, кээ бирлери фальшивый собственность жасашат, жанагы свидетельство собственностьтардычы. Кээ бири болсо даже вот өзү эле сатып туруп, ээлеричи өздөрү сатышат дагы. Мен ал мезгилде наркотик чегип алган болчумун деп туруп 3 жылга чейин раздражение кылганга возможность бар да. Ошондуктан ошондой случайларга кабыл албаш үчүн обязательно выписка эгеренден кадастровый номерлерин текшеришиңиздер керек. Обязательно собственность ошол кишиникиби изучать этиш керек. Канча адам ал жерде прописан, не прописан, ошолордун бүт баардыгын өзүңүздөр барып туруп текшеришиңиздер керек. Азыр деген акча берсе жазып кое турган компаниялар бар экен, таза депчи. Ошондой компанияларга кабыл алынбаш үчүн сиз деген МФЦга барсаңыз, бүт информацияны алсаңыздар болот. Же болбосо ошол адрести жазып туруп эле интернеттенчи 299 рубль төлөй турган болсоңуз, выписка эгерен деген бар. Ошону электронный виде берет. Хотя бы ошол электронный виде текшерип койсоңуз болот, ал жерде собственник ошол адам өзү экенинчи. Андан сырткары канча адам прописан деп ошол жерде интернетте өздөрү беришет. Ошол прописканы да басып, ал деле арзан эле турат. 1000 рубльдан 3000 рубльга чейин төлөсөңүз, канча адам прописан, архивной выписка, ошолордун бүт баардыгын берет. Ошолорду текшерип алсаңыздар болот. Андан кийин обязательно ошол кишини өзүңүз кошо жетелеп барып,
наркологический больницадан, психологический больницадан обязательно справка алыңыз. Себеби ал сот болгондо мен наркотик делем, или я психобольной деп туруп расторжение кылганга акысы бар 3 жылга чейинчи. 3 жылдан кийин өткөндөн кийин сизди эч ким эч жака кууп чыга албайт. Бирок 3 жылга чейин ошол нерсени обязательно алып куртуп сатыш керек да. Текшериш керек бул нерселердичи. Эч качан риэлторлордон акчаңыздарды аябай эле сизге жакшылап текшерип бере турган кылып сүйлөшүңүздөр. Чем эртеге күйүп калгандан көрө 5 миллионго, андан көрө 100 000 төлөп текшертип алыңыздар. Обязательно. Жакшы. Урматтуу мекендештер, мына ипотека алуу жолдору тууралуу кеңири маалыматты мына бүгүнкү биздин коногубуз Мээрим кыймылсыз мүлк агенттигинин башкы директору, ипотека боюнча жалпы маалыматты, толук маалыматты мына бүгүн бизде түз эфирде берип өтүдү. Андыктан Элнур айымга суроолоруңуздар болсо биздин ошо түз эфирдин астына комментарийлер менен кайрылып өтсөңүздөр болот. Же болбосо 8926 322 4902 номерине, WhatsApp номерибизге жазып койсоңуздар, биз түз эфирден сиздердин суроолоруңуздарды окуп бергенге даярбыз. Түз эфирден Элнур айым бүгүн биздин коногубуз. Сиздердин суроолоруңуздарга жооп бергени атайын ошо убакыт таап бизге радиого келип берип отурат. Ошо Эрик Гадиев деген ошо мекендешибиз дагы эле бир суроо менен кайрылып өтүптүр. Жаш бала пенсияда пропискасы бар үйлөрдө по возможности албаш керек деген ошо суроо или там сунуш айтканбы ушул маселе боюнча. Если бир адам бир квартирада прописан боло турган болсо, өз ыктыяры менен ал чыкпай турган болсо, лучше ал үйдө албаш керек. Если бирөөнүн пропискасы боло турган болсо, ал адам ошол жерде собственность не имеет, бирок ошол үйдө жашаганга имеет право. Ошондуктан лучше пропискасы жок таза квартира алганга жакшы. И андан сырткары жаш баласы бар үйлөрдү албаганга аракет кылыңыздар. Себеби деген, если баласы 18 жашка чейин 18 жашка чыкканга чейин ата-энеси сатканга мүмкүнчүлүгү жок. Сатса дагы через опекунство разрешение алып туруп, ал баланы башка улучшение жизни деп, башка үй алып, ошол жака алып кетип атам деп көрсөтүп, анан сатыш керек. Ошол опекадан разрешениясын обязательно карап чыгыш керек. Бул өтө сложный процесс, бирок мындай үйлөрдү биз алып берип келе жатабыз. Мен эң эле кыйын сделкам болгон 11 собственник. Бир үйгө 11 собственник, ал 4 комнат. И ал жерде деген Москванын ичинде бир туугандардын үйү экен, бирок ошол эле бир туугандардын экөөсү глухонемой экен да. Андан сырткары 4 баласы ал үйдөчү. И плюс еще калганы 2 кемпир, чал кемпир. Алар деген кол кое албайт, баса албайт да эч жакачы. И дагы бирөөсүнүн 2 баласы прописан. Ошондой да. Сложно, аябай сложно. 11 собственник болгон. Биз деген опекадан уруксат алып, жанагы 4 квартира тандап, ал альтернатива болуп кетипти уже башка. Ар бир үйдө тыгылып жашабастан буларды 4 үйгө бөлүп атам деген негизинде опекадан уруксат алышты дагы. Андан сырткары жанагы 2 укпагандар бар. Аларга переводчиктер, уну укпаган сүйлөгөндөр, глухонемойлор. Аларга 2 переводчик нанимать этип, андан сырткары дагы ким нотариустан разрешение алып, 2 чалды кемпиргечи кол койгонго уруксат алып, ордуна башка туугандар кол койсун депчи. Ошондой сложный сделка алганбыз. Банкка барганда биз уже көчөдө жарымыбыз калганбыз да, батпай калганбыз. Анан текшергенде дагы жанагы квартираны сложно болгон да, действительно, мурундагы экөөсү отуруп чыккандар, судимосттары бар, жашкы балдар. Ошолор менен алып өткөрүп, ошол күнү мен уже бир чачым агарып кеткен. 2 күн билебайсыз бул сделка. 2 күндө ошол маселени чечтиңиз. Ошол 2 күндө жок, өзү текшерип башка кылганга чейин 6 ай убакыт кетти. Ал ар бир 11-ине андан сырткары 4 жаш балага үй выбирать эткичекти, алар менен согласовывать эткичекти.
еще опекадан уруксат келечекти 4 эми 2 неделядан уруксат келет да опекаданчы. Ошолор келечекти жана пропискадан чыгышекти, тиги судимостторду алгычейин ошентип 6 ай убакыт кетти. 6 айдан кийин 2 күн договор купли-продажа кылып алганбыз. Эми ошол мисалы ошол үйгө аябай, то есть сиздин кардарыңыз ошол үйдү алып бергиле деп туруп алды. Бул Москванын центринен болгондуктан, Москванын центринде үйлөр көбүнчө кымбат. 4 комната квартиралар булар 11 миллион, 10 миллион ошондой да, эми эң эле арзанычы. А бул эми 7 миллион болгондуктан ошол үйдү алгысы келген да. Анан алып бергенге туура келген. Жакшы. Бирок маселени чечип бердиңиздер да, урматтуу мекендештер, жанатан бери бизге ошо жакшы бир колдоо көрсөтүп, ошо суроолорун берип, сизден ошо маалыматты болушунча алайын деп аткан мекендешибиз ошо Эрик Гадиев сизге ошо рахмат деген ошо калып келип жазып. Эч нерсе эмес. Андан сырткары биздин Айнаш Кожубаева деген эжекебиз бар, ошо Аян театрынын жетекчиси, билесиз. Тутмакеч эл аман иштейт. Кыргызстандык ар бир ишкер, бизнесмен кандай жумуш аркалабасын иштерине ийгилик боло берсин, элга да ийгиликтер каалайбыз дейт. Рахмат Айнаш эжеке. Эшибиз бар экен. Аягы 7936 деген номер менен. Саламатсыздарбы? Мээрим кыймылсыз мүлк агенттигинин жардамы менен көптөгөн мекендештерибиз ак өргөлүү болуп жатышат. Агентствонун кызматкерлерине жана ийгилик жана чыдамдуулук каалап кетем. Эл үчүн кызмат кыла бериңиздер дептир. Чоң рахмат. 7936 номериндеги мекендешler. Ыраазычылык. Урматтуу мекендештер, биз бир саат бою мына сиздер менен ипотека боюнча же болбосо ошо Москвадан ижарага үй квартира алат элем деген ошо мекендештерибиз болсо, түз эфирден суроолоруңуздар болсо, каалоо тилектериңиздер болсо кайрылышыңыздар болот. Биз эгерде сиздер суроолор берсеңиздер, биз эфирди дагы да узартканга мүмкүнчүлүк түзөбүз. Албетте сиздер үчүн. Андыктан суроолоруңуздар болсо дагы да күтүп калабыз. Биздин WhatsApp номерге 8926 322 4902 номерине кайрылып койсоңуздар, биз түз эфирден бүгүнкү коногубуз ошо Элия же болбосо Элнура Сурановаева суроолоруңуздарды жеткиргенге аракет кылабыз. Же болбосо биздин ошо түз эфирдин астына комментарийлерден кайрылып койсоңуздар болот. Ушул эле суроону мен дагы эле толуктагым келип атат да, ушул көпчүлүк мекендештерибиздин арасында баягы Москванын центринен деп азыр айтып өттүңүз, кымбат. Анан кайсыл райондорунда арзан? Москванын кайсыл райондорунда үйлөр арзаныраак? Анан кайсыл райондорду алганга сиздер өзүңүздөр сунуштайт элеңиздер? Мисалы, мына райондон алсаңыз болот, же болбосо бул райондон алсаңыз болот деп. Эми мисал алганда, мен мисалы кайрылсам, Элнура мага өзүңүз сунуштаңызчы, кайсыл жерден үй алсам мага шарты жакшы деп, же болбосо баасы арзаныраак, мага ошол ылайык болсун деген мекендештерибиз кайрылат. Бизде мекендештер аябай көп кайрылат. Анын баары эле метронун алдынан алгысы келет. Биз өзүбүз жалгыз төлөй албайбыз. Квартирант алып алып туруп, ошолордун негизинде төлөгөнгө аракет кылалы деп көп эле метронун алдынан кайрылат да. Бирок ошол мекендештерге айткым бар, что ушул эфирден пайдаланыпчы, сиз даже Африкадан үй алсаңыз дагы ошол жакта кыргыз мигранттар жана кыргыз квартиранттар толтурат. Не только метронун алдынан. Бир аке айтып эле, мен бир жерге дейт гумпомаш алып барыптыр да. Гумпомаш алып барсам, вертолет менен учуп бардык да, остров. Аябай чоң остров экен, ошол жакка гумпомаш элдерге алып барсак дейт, ошол жакта да грузчиктер кыргыздар экен дегендей. Бүт эле жерде кыргыздар бар, бүт эле жерде квартиранттар бар, эч жерден эч качан күйбөйсүз. Лучше мен сиздерге советим 7 миллионго, 8 миллионго алып, кыйналып, метронун жанына чуркагандан көрө, московский, ближайший московский областтардан алсаңыздар арзаныраак 5 миллионго, 6 миллионго алса болот. Ошол 5 миллионго, 6 миллионго алып, аларды акырындан төлөп, жаап бүткөндөн кийин аны сатып деле кайра үстүнө ипотека оформление кылып туруп, же болбосо жарымын төлөгөндөн кийин деле ипотеканын үстүнө оформление кылып туруп,
кайра башынан одобрение болупчу тээ үйүн сатыкка коюп чоңураак центрден үй алганга аракет кылса болот да. Бирок азыр биздин көп мекендештер 9 миллионго 8 миллионго деп одобрение кылып алат дагы, бирок төлөмүнө келгенде аябай эле чочуп өздөрүчү заранее айтсак дагы жок мен ала берем дейт, өздөрүнө ишенип. Бирок жанагы төлөмүнө келип уже график платежей берет да банктарчы, ошону көргөндө уже көздөрү алай калышат. Мен буну төлөй албайм, кантип төлөйм депчи, 90 миңден депчи. Если сиз 9 миллионго ала турган болсоңуз, проценттин ставкасына каралат. 9 миллиондук үйлөр если 9%тен боло турган болсо, анда 80 миң, 81 миңден төлөйсүз. Айыбабы? Да. А если 10%тен боло турган болсо, анда 90 миңден төлөп каласыз. А если 11%тен боло турган болсо, анда 99 миңден төлөп каласыз да. Ошол жактары бар. Ошого мен көп мекендештерге кайрылып айткым бар. Сиз не обязательно центрден алышыңыз керек. Ближайший немелерден алсаңыз деле болот. Подмосковьяларданчы. Ошолор деле жакында Кудай буйруса Новая Москва болуп кошулуп кетип атат, же болбосо мына Новая Москвалар бар, Шербинде. Ошол жакта арзаныраак да. Бирок жакшы домдор бар. Жаңы жакшы домдор бар. И андан сырткары Химкиден алсаңыздар болот, аябай жакшы район. Но Балашкадан алсаңыздар болот. Бул жакта дагы мен көп клиенттерге алып бергем. Биринчи ушул баштаган үйлөрдү мен Балашкадан алып берип баштагам. 2 миллион 700, 2 миллион 600 депчи. Ошондой үйлөрдү алып деле кийин дальнейшем сатып, чоңураак болуп Москванын өзүнөн кайрылып алсаңыздар болот. Биз ага жардам беребиз. Ошол андан сырткары дагы мен сиздерге бизде деген аябай көп материнский капиталды кантип иштетебиз, кантип өткөрөбүз дегендер бар. Ошолорго жооп берип койсом, материнский капиталды сиз как первоначальный взнос катары колдонсоңуз болот. Биринчи банкка барганда ошол материнский капиталга кредит берет. 453 миң болсо, 453 миңдин ордуна кредит катары ден сделки продавецтерге өткөрүп беришет акчаны. И дальше уже сиз бир аптадан кийин банктан остаток ипотечного кредита деген справканы аласыз дагы. МФЦга алып барып тапшырасыз. Ошол МФЦдан алар 1,5 айдын ичинде жанагы материнский капиталды сиздин шотуңузга которот. Ошол шотту сиз дальше уже банкка которуп койсоңуз болот. Анда сразу сиздин төлөмүңүз азаят. Мурун 5 миллионго төлөй турган болсоңуз, андан материнский капитал түшкөндөн кийин 4 миллион 500го төлөп каласыз. И ошол материнский капитал түшкөндөн кийин основной платеж сумма дагы азайып калат. 50 миңден төлөсөңүз, анда 45 миңден төлөгөнгө туура келет. Анан биздикилер деген кол баатыр көз копок дейт да. Баардыгы эле сүйүнүп көкүрөк кагып келишет. Алам дешипчи. Ал метронун алдынан алам, прям центрден алам. Менде ошондой клиент бар азырчы. 9 миллионго 3 комната алам деп алып, бирок азыр уже 9 миллионду эсептеп бергенде коркуп кетти да. Арзаныраак жокпу, башка жактан алсам болбойбу депчи. Ошого эч качан көп суммага кызыкпаңыздар. Бул ипотека деген тоже кыйын, буну төлөш. Биздин бала чакабыз да бар. Не всегда квартиранттар болот, хоть биз центрден алсак деле ипотека алыңыздар. Бул аябай жакшы, квартплата катары төлөп коесуздар, бирок кымбат эмес, арзаныраак үйлөрдөн алыңыздар. И Кыргызстанга тоже салымыңыздарды кошуп, ата-энеңиздерге акча салып турсаңыздар деп. Ооба да. Сөзсүз түрдө Кыргызстанда туугандарыбыздын, ата-энелерибиздин баары Кыргызстанда болгондуктан биз каалайбыз суроолор, то есть баягы тапкан акчаларыбыздын, каражаттарыбыздын кандайдыр бир пайызын Кыргызстанга жибергенге туура келет. Асында тойлор башталды. Урматтуу мекендештер, суроолоруңуздар болсо дагы да кайрылып өтсөңүздөр болот. Биз эфирде эгер суроолоруңуздар болбосо биз эфирди жыйынтыктайбыз. Эгер суроолор болсо, албетте сиздер үчүн албетте узатууга туура келет. Мен эми мындай суроо бергим келип турат да, баягы элдер ойлошот да, булар чоң эле бизнесмен деп. Эми сизди бул жерде көрүп угуп отурган мекендештерибиз, эми сиз тууралуу дагы бир маалымат жеткирүүгө аракет кылайлы. Анан Москвага кантип келип калдыңыз?
Анан мээрим ошо кыймылсыз мүлк агенттигин ачканга эмне түрткү, эмне себеп болуп калды? Анан өзүңүз тууралуу маалымат берип, ошол бул компанияңызды ачканга чейин алгач келгенде кандай максат менен келген элеңиз? Азыр максатыңыз ишке аштыбы? Анан азыркы учурда кандай максаттарды койдуңуз? Алдыңкы жакынкы пландардагы иш пландарыңыз, максаттарыңыз тууралуу айтып өтсөңүз, анан мекендештерибиздин арасында суроолор болсо, биз дагы да болсо өтөбүз. Мен обычный эле карапайым үй бүлөнүн кызы болом. Бирок мен ата-энем интеллигентный семьядан болом. Ата-энем, апам кичинемден иштеп кеткен да. Апам врач болсо, атам милиционер болсун депчи. Мен ошондой семьядамын. Атам капитан болгон. Апам болсо врач-педиатр. Детский. Ош шаарынан болуп. Ош шаарында Отсадыр айылынын Кызыл Абад деген жеринде төрөлгөм. Ошол жерде төрөлүп, бирок тилекке каршы биздин үй бүлө Кара Суу шаарына көчүп өткөндүктөн биз Кара Суу шаарында чоңойгонбуз. Пока 11 классты бүткү чекти 4-5 мектеп алмаштыргам. Аябай классташтарым көп, кээ бири чалса тааныбайм, кечиресиңер ошолорго. Сен сураныбы белең деп сурашат да. Анан да ошол элем, сен кимсиң дейм да. Тааныбай калам. Бирок действительно чоңойгон сайын башка проблемалар болуп, башка тааныштар болуп, уже мурунку окугандарды да эстегенге уже возможность калбайт экен да, мүмкүнчүлүкчү. Ошол карапайым семьясында эле чоңоюп, жакшы эле бүткөм, окууну жалаң 5 болбосо дагы бүткөм. Андан кийин окууга тапшыргам. Окууга тапшырып 2 жыл окудум. 2 жылдан кийин биотехнический медицинский аппарат инженер-технолог деген неме тапшыргам, өзүлөр боюнчачы. Тапшырып, бирок 2 жыл окугандан кийин уже академический алып, биз деле ошол кыйналып калгандыктан жашоонун негизги шартына караштуу Москвага келгенбиз. Москвага келип, биз 4 адам келгендиктен баарыбызга тең жол кыралычы болуп, 2 адам биз зайчик болуп келген. Качы жылдары? Бул 2003-жылдары. 2003 жылдары зайчик болуп келип, жолдо келатканда текшерет. Жана сумкаларды койгон жер бар го. Ошол жерге жатабыз кечиндечи, анан текшергенде кайра сумкаларды коюп туруп ылдыйга түшөбүз. Ал жакка барып бекинип тур десе, ал жакка барып бекинип турабыз. 3 күн ошентип поездда келгенбиз. Келип, Москвада эч кандай таанышыбыз же болбосо тууганыбыз болгон эмес да. Кайсыл жерге барышты билбейбиз. Бирок ошол поездда бир бала менен таанышып калып, лейликтик бала болчу. Если мени көрүп тааныбаса, аябай чоң ыраазычылык. Ким деген аты? Аты басынан чыгып калды. Бирок ошол мезгилде ошол бала биздин медсестерге общежитие бар, ошол жакта место бар, келсеңиздер жардам беребиз деген. Ошол жака киргенбиз, эми биз жакшы жерде жашап, апам, мамам деген врач болгондуктан биз аябай жакшы өскөм да. Бирок Москвага келгенде мен аябай башкача элестетип келгем да, чоң шаар, ушунчалык сонун болсо керек үйлөрү депчи. Анан общежитиясына киргенде эле уже баягы элестеткендин баардыгы башкача чыгып келди да. Общежитияга кирсең, мурун деген ошол бир эле комнатаны 4 комната кылып алганга алып жетет да, биздин тесттерди, шишиктерди тосуп. Да, ал мезгилдерде ошондой жатканыбызда бир комнатадан экинчи комнатабызга буттарыбыз гулять этип кетчү эле. Келгенде ошо жашап жүрдүңүз, ошо алгач келгенде кандай иштерде иштедиңиз? Башкалар сыяктуу эле иштегенсиздерби сиз деле? Да, башкалар сыяктуу. Мен өзүмдүн документим да жок болгондуктан, как раз паспорт берилер убакытта корочка сыгылып калган да. Ошонеге караштуучу. Анан сестрёнкамдын свидетельство о рождениясын алып келгем, 14 жашар кыз болупчу. Келип, анан уборщицалыкка жумушка кирейин десем, ал жерден тотпой, ты совсем маленькая, не возьмем тебя депчи. Анан 18 жашар кыз болчу. Анан эмне дешимди билбей, же орусча билбейм.
жакшычы. Бизде орусча жакшы билбейт болчук ал мезгилдечи. Анан орусча билбегендиктен же орусча сөйлөй албайсың, же уруша албайсың, же түшүндүрө албайсың. Анан ичимен кыргызча айттым. Мен өзүм кичине чоңоюп алайын, Москваңарда. Сен менин колумду жуйсуң деп чыгып кеткем. Андан кийин биз ошол базарга туш келип калып, ярмаркаларга эч кандай кыргызча жок экен да. Кыргыз эли ушундай калып келеткенбиз. Биз кытайларды айтабыз го, бирөөсү келсе, кытайлардын баардыгы ошол жерге келип алат, уюлуп депчи. Азыр элестетсем, биз да ошондой эле экенбиз. Ошол ярмаркага биз биринчи жолу барганбыз. Бирок бир аптадан кийин 10 кыргыз келген. 2 аптадан кийин 20 кыргыз келген. Бүт баарын чакырып алдыңыздар. Да. Квартирадан баарына реклама кылып, ушундай жерде ярмарка бар экен, соода кылсак болот депчи. Ал мезгилде жаңы келгенимде, еще общежитияда бирөөнүн сковородкасын кармай коюп, ысык майы бар экен, колумда күйгүзүп алгам. Эшикте 40 градус суук. Бизде деген ошол мезгилдери кар деле жаабайт болчу. Ветровкачан жүрчүк. Ветровкачан келгенбиз. Эшикте соода кылат болчум. Эми 4 сөз үйрөнүп алгам да. Барсетки, ремни, кошельки депчи. Ошону сатат болчум. Кыйкыр деген. Все по 100 рублей деп кыйкырасың деген. Ошол ярмаркада туруп алып, барсетки, ремни, кошельки по 100 рублей деп кыйкырат болчум. Акчаны жакшы билет элем, 100 рубль кандай болгонунчу. Бирок кыйкырып атып аябай жакшы соода кылчумун. Бир аптадан кийин калың куртка алгам. Ошол анан ошентип жүрүп базарда көп жыл иштедим, 10 жылдай иштедим. Бир эле ярмаркада эмес, ярмаркадан кийин ярмаркаларда бир 2 жума иштедим. Орусча эптеп түшүндүрө албасам дагы түшүндүрүп сатчумун. Баарына жагып калган окшойм базардачы. Анан уже торговый центрден жумуш предложение кылып баштады. Менде обувьтар бар, сатпайсыңбы депчи. Ошол азербайжандардын колунда продавец болуп иштеген көп жыл. Обувь уже 3 жыл бир жерден чыкпай иштеген үчүн обувьту көргөндө уже көңүлүм айнып калган да. Обувьун кие албайм. Бир апта обувьтарды карай албай жаткам. Даже тапочка кие албайм деп утмачы. Всё чыкпайм дегем. Андан кийин поварлык немесинде кылып көргөм. Бир айча иштеп алда болбоду, поварда болуп жүрдүм, бирок кайра эле соодага өткөм. Көрсөм мен ушу төрөлгөндөн баштап эле соода кылганга экенмин да. Ар бир адамдын өзүнүн баягы мүнөзү бар. Себеби кичинекейимде магандар чупа-чупс жанагындай үйгөчү бизге алып келсе эле, мен балдарга 2 сомдон деп сатып беришим да, 1 сомдон алып берсечи. Ошондой эле соодан аябай жакшы болчум. Дальше соодадан 10 жылча чыкпадым. Бара-бара көтөрүлүп баштадым. Обувь сатып, обувьтан кийин жынса сатып, жынсадан шуба сатып дегендей. Көтөрүлүп жүрүп, анан квартира издеп калдык да. Өзүбүзгө снимать этип алалы деп уже семья куруп калдым. 2 кызды болуп калдым. Ошол 2 кызым менен көчөдө калбайын деп квартира издеп баштасак, квартирадан мурун койка местада жашачук да. Кийин уже бара-бара көп таап баштаганда уже көп өткесиң да, башка өзүнчө отдельно жашагың келет экен. Отдельно издеп 2 жерге алданып калдык. Бир жерге 3 күн келдик. 3 күндөн кийин чыгарып койду. Биз собственникпиз, силерди алдап коюптук депчи. Ал жерден эми кыш мезгили бала менен чыгып алып көчөдө калдык да. Анан балдарымды кайнежемдин үйүнө жайгаштырып коюп, өзүбүз 2 жерде место жок, ар жерде жатып жүргөнбүздө 3 күн көчөдө калып. Ошол мезгилдери кайсы жылдары? Бул бир где-то 7-8 жыл дебейм, азыр мына экинчи кызым 9га чыкты. Ну, где-то ошо 8 жыл болуп турду, 1 жашындачы. Андан кийин өзүм айттым, если мен риэлтор боло турган болсом, силердин башыңарды жейм дедим да. Ошол мезгилде өзүм квартира издеп баштадым. Анан эч кимден независимо. 5000 таап ужечи, жана арендага 5000 берип алып туруп, эртеси алданып каламбы, дагы алдап коебу деген ойлор болот экен да. Барып акчамды эле алып алсам окшойт депчи, дагы кууп чыкпасын деп. Анан жана квартираны снимать этип атканда айтты, резиновый квартира болбосун деп.
Конечно, резиновый квартира болбойт, но резинага окшош болот деп калдык. Ал жерде жашап жүрдүк. Андан кийин базарыбыз жабылып калды. Жабылып калгандан кийин анан жумуш издеп, ошол Diamond City'нин немесин көрүп калдым, объявлениясынчы. Риэлторлор керек, зарплатасы 50 000. Эми биз базарда каждый день алып жүргөн үчүн биз үчүн 50 000 баягындай чоң көрүндү да. Биздин акча көрсө биз көп эле иштеткенбиз. Өзүнө 5 000ден, 4 000ден, 3 000ден алып жүргөнбүз да. Жана 50 000 деп эми крупно айтса, уже 50 000 алат экенсиң деп барат экенсиң да. Ооба. Барып сүйлөшсөм эле отуруп иштегиле, аренда мындай болот деп түшүндүрүп калды. Тафинага аябай ыраазычылык, ошол мени арендага иштетип үйрөттү, кандай болушун. Ошол мезгилде мен аябай базарда иштеген, жана офисный положенияны билбейм, жүдөп жүргөн мезгилим болчу. Бир сүрөлөрдү айтчу, ушундаймын, кыйынмын деп айта бер депчи. Ошол сөздөрдүн анча-мынча кайталап калам азыр делечи, кыйынмын деп. Анан ошол Тафинага ыраазычылык, Diamond City'нин ээси азыр до сих пор иштесе керек. Неме ошол аркылуу үйрөнүп 3 айдан кийин орустардын компаниясына кирип калдым. Орустар менен жалаң юридический компания болгондуктан ал жерде ушул Москвада чоң юрист болуп жүргөн киши агентство ачкан экен. Ошонун колунда иштеп калып, как раз жанында адвокаттар да бар болчу, ошолор менен да кошо иштеп, алар бизге жол көрсөтүп алатты. Алар аркылуу үйрөнүп, анан уже жанагы көп иштеп баштагандан кийин компанияга акча бергим келбей калат экен да, ичтарлык болупчу. Эмне үчүн менин клиентим болсо, менин акчам болсо, еще булар менен бөлүшөт. Бул менин эмгегим болсо да. Мен лучше өзүм ачайын деп туруп ал жерден чыгып кеткен. Анан өзүм отдельно үйдөн эле иштеп жүрдүм. Аренданы үйрөндүм. Аренданы үйрөнгөндөн кийин бир клиентте ипотека алып келгенде кичине биз кармалып калып, алданып калдык да. Бир кишигечи ошол жерде иштеген, кийин аны уволили. Но в любом случае биз мошенничество туура келип, ошол клиенттин алдында жүзүмдү актайын деп 15 банкка кирдим. Бир күндөчү. Кыргызстандын гражданствосы менен кантип ипотекага алса болот? Канча зарплата керек? Кандай кылса болот? Кайсыл документтер кетет? Даже обычно выписка из ЭГРН дегенди билбейт болчумун да. Ал эмне экен деп Google'дан айтам, выписка из ЭГРН что это такое депчи. Издеп ошентип жүрүп, өзүмдү өзүм учтетип, пришлось юридический немеге өзүм тапшырдым, окуугачы, окуу жайга тапшырып, ошол Кыргызстанда же бул жакта? Кыргызстанда тапшырдым, удаленно окуйм депчи, заочно. Ошол жактан Кудай буйруса алдым дипломду, Кудайга шүгүр. Жакшы. Юрист болуп калдым, ушунун негизинин артында. Эми бул жашоодо аябай көп нерсе болот да, алданып да каласың, башка да болуп каласың. Ошон үчүн пока ал адамдын жашоосун көрмөй сайын ал адамды судить нельзя да. Бизде деген элдер ал деген мошенница, ал деген жалганчы дегендерди мен аябай көп уктум. Бирок капа эмесмин, сиздин ошол сөздөрүңүздөр ал деген андай кыз, мындай кыз дегендер мага дух берет. Сизди жакшы болууга түрткү берет экен. Жакшы да. Дагы деле өзүмдү алдыга умтулганымда аракет кылам. Москвада ошентип көп иштедим, Кудайга шүгүр. Москвадан тажаган күндөрүм болду, кеткен күндөрүм болду, кайра эле келген күндөрүм болду. Москваны айтат го, это большая болото, которую ты не вылезешь оттуда, это точно. Бул жактан чыга албайт экенсиң, бул болотодон бир түшкөндөн кийин. Канча кетсең да кайрылып келет экенсиң. Ошон үчүн мен мекендештерге айтарым, эч качан өзүңөрдүн духуңарды ылдыйга түшүрбөстөн үй алам десеңиздер алыңыздар. В любом случае Кыргызстанга кетсеңиздер дагы ал үйүңүздөр сиздердин собственности болуп калат дагы, кийин дальнейшем арендага бере турган болсоңуздар, сизге как пенсия катары 40 000ден 30 000ден зарплата келип калат. Келечекте ошону төлөп жаап ала турган болсо. Анан
кийин соңку мага рахмат айтып каласыздар. Мына урматтуу мекендештер, бүгүнкү ошо Мээрим кыймылсыз мүлк агенттигинин генералдык директору Элнура Суранованын бүгүнкү ошол ипотека боюнча жалпы маалыматты сиздерге берип отурат. Дагы да болсо андан сырткары өзүнүн ошо ийгилигинин сырын сиздер менен бөлүшүп атат. Албетте бир нерсеге, бир бизнести баштап, жөнөкөй ишти дагы бир баштап ошонун аягына чыгарыш бул өзү чоң бир эмгекти талап кылат, билимди талап кылат эмеспи? Балким сиздин ошол тырышчактыгыңыз, сиздин баягы көкжалдыгыңыз ошол нерсеге сизди түрткөн. Ошон үчүн ушундай нерселер жасап келатасыз мекендештерге. Өзүңүздүн билимиңизди, өзүңүздүн баягы тажрыйбаңызды бөлүшүп, элдерге, мекендештерге болушунча жардам берип келатасыз. Албетте бул сиздин тажрыйбаңыздан улам деп айта алабыз. Албетте мекендештерибиздин сизге болгон сын пикири сизди курчутту да. Урматтуу мекендештер, сиздерден келген ошо кабыл тилектер, суроолор бар экен, мен сизге окуп өтөйүн. Буларга жооп берсеңиз, анан биз эфирди жыйынтыктай турган убакыт келип калды. Улан Козуев деген мекендешибиз жазыптыр. Кыргызстан жараны менен кандай алса болот деп. Улан, урматтуу Улан мырза, биз бул тууралуу эфирдин башында эле сөз кылган болчубуз. Азыр албетте кыскараак дагы бир жолу айтып өтсөң болот. Андан кийин ошо Эрик Гадиев деген ошо биздин жандан бери жазып сиз менен ошо суроолорду жаадыра жаап аткан дагы бир суроосу бар экен. Мекендешибиздин капиталды иштетсек канча жашка чейин үйдү сата албайт деген ошо эки суроого жооп берсеңиз, андан биз кабыл тилекти айтып, анан эфирди жыйынтыктасак. Если сиз Кыргызстан гражданствосу менен үй алам дей турган болсоңуз, документтердин тизмесин айтып кетейин. Бул паспорт, загранпаспорт болуш керек обязательно. Загранпаспорттан сырткары ID картаңыздагы бир эле банкка иштейт, калган банктарга загранпаспорт обязательно требуется. Биздин Кыргызстан паспорт менен бул Дельта Кредитбанк, азыр Росбанк дом болуп калган. И андан сырткары Юникредитбанк, ВТБ банк, еще Райфайзен банк, ушул 4 банктар ипотека одобрение кылып берет. Сиз биринчи документти тактап атканда обязательно нотариальный перевод. Нотариальный перевод жанагы Добрынинская, метро Добрынинскаяда кыргыздарыбыз кылат, ал өтпөйт. Ар бир листочогун ксерокопиядан чыгарып, анан нотариус перевод кылып туруп, заверять этип берген гана перевод керек болот. И андан сырткары миграционная карта, регистрацияңыз физлицого болуш керек. Физлицодон кийин ИНН, СНИЛС. Булар обязательно ушул документтер керек болот. Ошолорду алып келсеңиз, жумушуңуздан 2 НФЛ керек болот. И трудовой книжканы заверять этип келесиз. Бизге алып келсеңиз, биз өзүбүз дальнейшем анкеталарды толтуруп, банктарга жиберип, кайсыл банктын кандай условиясы менен берип атканын сизге түшүндүрүп беребиз. Кыргызстан паспорту менен үй алганда ошол орустардын, то есть орус жарандыгы бар адамдар кандай укукта болсо, сиз деле ошондой эле укукта үй аласыз. Собственность как положено сизге өтөт үй алып атканда. И сиз ошол үйгө, если жалгыз гана өзүңүздү регистрация кыла аласыз, чужой адамдарды регистрация кыла албайсыз. Бирок российский паспорту болгон тууганыңызды же болбосо таанышыңызды пропискага койсоңуз болот. Ошол адам гана сиздин жакындарыңызга регистрация кылып берсе болот. Ошол Кыргызстан жарандыгы менен дагы бир плюс, сизди депортация кылбайт. Сиздин основанияңыз бар, үйүңүз бар бул жерде иштегенгечи. Конечно, бул нерсе законду бузганга туура келет деген сөз эмес. Наоборот, законду бузбай жакшы жүрүшүңүз керек, себеби ипотекаңызды жаап токтотуп коюшу да мүмкүн. Ошол жактары коркунучтуу болот да. Ал эми если балдар, сиз материнский капиталга үй ала турган болсоңуз, пока үйүңүз жок боло турган болсо, жаш балдарды алып чыгып кете турган, анда 18 жашка чейин сиз сатканга укугуңуз жок ал үйдү. Если сиз деген башка альтернативный үйлөрдү
предлагать этип опекадан разрешение ала турган болсоңуз, анда ал үйдү сатканга мүмкүнчүлүгүңүз болот. Коет 3 айдан кийин, коет 5 айдан кийин алгандан кийинчи. Бул сиз азыр Эрик кандидаттын суроосуна жооп бердиңиз да? Да. Капиталды канчага чейин сата албайт деген. Урматтуу мекендештер, мына бүгүн биздин коногубуз Супара онлайн радиосунун коногу Мээрим кыймылсыз мүлк агенттигинин башкы директору жана Кыргызстандагы Мээрим Хаус курулуш компаниясынын башкы директору Элнура Суранова болду. Андыктан эгерде ипотека боюнча же болбосо Кыргызстандан үй алам деген, же жалпы эле Россиянын аймагынан ипотекага үй алам деген мекендештерибиз болсо, Элнура айымдын мындан бул жагына уже Элнура айымдын өзүнүн телефонуна кайрылсаңыздар болот, же болбосо бизге деле ошо комментарийлер менен кайрылып койсоңуздар. Элнура айым уже убакыт болгондо комментарий менен сиздерге өзү жооп бергенге убакыт алат деп ишендирип кете алабыз. Андыктан мен бул жерден сиздин номерди, сиздин даректи, ошо ишиңиздин, офисиңиздин дарегин айтып өтөйүн мекендештерге. Урматтуу мекендештер, эгерде ипотека боюнча же болбосо ижарага квартира алам деген, же болбосо Кыргызстандан үй алат элем деген мекендештерибиз болсо, албетте Мээрим кыймылсыз мүлк агенттигинин жана Мээрим Хаус курулуш компаниясынын башкы директору Элнура Сурановага кайрылсаңыздар болот. Москвада кадимкидей эле катталган чоң компаниялардын бири, дарегин айтып өтөйт, Арбатская метросунда жайгашкан, Калашный переулок 5-үйгө кайрылсаңыздар, албетте Элнура айымдын өзүнүн офисине барып, кеңири маалымат алып, суроо талаптарыңыздарды аткарганга Элнура айым албетте сиздердин кызматыңыздарга даяр. Студиябызга дагы бир жолу куш келипсиз. Мен сизге ушунда эфирди жыйынтыктай турган бир суроо берейин. Ушу эркин микрофон сизге, ушу мекендештерге, жалпы мекендештерге ипотека боюнча, жалпы эле кыймылсыз мүлк боюнча, же болбосо Кыргызстандагы салынып аткан үйүңүз тууралуу ошол мекендештерге жалпы өзүңүз айта турган сөзүңүздү мекендештерге биздин түз эфирден кайрылып өтсөңүз болот. Анан биз эфирди жыйынтыктайлы. Баарыңыздарга айта кетчү сөзүм, биз эч качан алдабайбыз, алданып калдым же болбосо созулуп кетти деген сөздөр болот. Биздин офис дарек, биз бир жерде иштесек, ошол жерде эле иштеп келе жатабыз. Качантан бери келип кайрылсаңыздар болот. Ар бир адамдын ситуациясы болот, созулуп кеткен күндөр болот, албай калган күндөр болот. Андан сырткары жетишпей калган күндөрүбүз болот, кээде кыйкырышкан күндөрүбүз болот. Кыйкырышкан күндөргө кечирим сурайм. Ар бир адамдын нервтери кээде бошоп калат экен. Кагаз менен иштеген адамдардыкы тем более. Ал эми сиздерди баарыңыздарга жакшылык каалайм. Москвадан үй алыңыздар, Америкадан үй алыңыздар, башка жактардан үй алыңыздар, дүйнөнүн кайсы бурчугунан үй албаңыздар, биздин Кыргызстанга кайтып келиңиздер. Себеби биз азыр Кыргызстаныбызды өнүктүрүшүбүз керек. Кыргызстандан көбүрөөк үй алганга аракет кылыңыздар. Кудай буйруса, биздин стройкадан болобу же болбосо башка компаниялардын, курулуш компаниялардын стройкалары болобу, ошолордон үй алып, өзүбүздүн Кыргызстанга көбүрөөк салым кошконго аракет кылсак, биздин Кыргызстан өнүгөт деген ойдомун. Ар бир мигранттар сыртка чыккандан кийин ар бир адам патриот болуп калат экен да. Мен мурун мынчалык патриотизм жок болчу. Айтат болчумун, ушу Кыргызстандан эптеп кетсем келбейм депчи. Бирок кайра эле Кыргызстанды сагынам, Кыргызстандын абасын сагынамын. Кыргызстандан балдарымды алып чыккым да келбейт. Ошол патриоттук сезим менен жана Россиянын жаранын алгым да келбейт. Сиз Кыргызстандын жараны боюнча эле жүрөсүз. Кыргызстандын жараны боюнча эле жүрөм. Кудайга шүгүр, ошол Кыргызстандын жараны менен эле ушунча жумуш кылып атабыз. Баарыңыздарга ыраазычылык мени колдогондорго. Ал эми мени жаман көргөндөргө мага келип жолуңуздар жакшы көрүп каласыздар. Тамаша иретинде чоң рахмат көңүл бурганыңыздарга, баарыңыздарга үй алып бергенге аракет кылабыз. Канча убакыт өтпөсүн, биз ар бир жумушту акырына чейин жеткиргенге аракетибизди салып келе жатабыз.
Ошол оштон үй алганыңыздарга кайрылып кетем. Биз только стройкадан алып бере алабыз. 30% первоначальный взнос, калганы 3 жылга рассрочкага берилет. Ал эми Москвадан алам деп турган болсоңуздар, анда ипотекага жардам беребиз. Ипотека бул жана жогоруда айткандай эле ошол шарттар менен бизге келип кайрылсаңыз анча мынча документтерине өзүбүз жардам беребиз. Жакшы. Ийгиликтерди каалайбыз биз. Рахмат. Анда ошо элдин кызматында элдин алкыштарын алып, элдин жакшы батасын, жакшы калуу тилектерин угуп эле жүрүңүздөр. Албетте патриоттук сезим эч качан өчпөсүн. Сиздерге да чоң ийгилик, чоң рахмат. Ушунча чакырып, сыйлап, элдин алдына көргөзгөндөрүңүздөргө пока көрүнбөй эле деп жүрдүм эле. Көрсөтүп койдуңуздар. Спара каналына ишиңиздер өркүндөй берсин. Мындан да жакшы чоң каналдарды ачып, бир эле Москвада эмес, бүт дүйнө жүзүнө таанылган каналдарда болуңуздар. Рахмат айтканыңыз келсин. Урматтуу мекендештер, мына биз 1,5 саат бою сиздердин назарыңыздарда болдук. Бүгүн биздин коногубуз ошо Спара радиосунун коногу, онлайн коногу Мээрим кыймылсыз мүлк агенттигинин жана Кыргызстандагы Мээрим Хаус курулуш компаниясынын башкы директору Элнура Суранова болду. Эгерде дагы да болсо суроолоруңуздар болсо, ипотека боюнча, же болбосо Москвадан ошо квартира алат элем, то есть снимать этет элем деп орусча айтып берейин. Баягы биз чалакыбыз, чала орус эмеспиз. Андыктан ошо суроолор болсо Элнура айымдын өзүнүн номерин жазып алсаңыздар болот. 8968 797 2184 номерине, же болбосо Арбатская метросунда жайгашкан Калашный переулок 5-үйгө кайрылсаңыздар, албетте Элнура айым өзү сиздерди күтүп алып, суроолоруңуздарга жооп берип, сиздердин ошо кызматыңыздарга даяр экенин айтып кете алабыз. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканга чейин саламатта туруңуздар. Куш келипсиз дагы жылы.